Долбоор маалымат программасы, студияда Диана Нурлан кызы. 2023 жылдын 1-ноябрында эски аянтта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого тартылган ички иштер органдарынын гарнизондук саптык кароосу өттү. Ага Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, министрдин орун басарлары, ИИМдин кызматтарынын, башкы башкармалыктарынын жетекчилери, ички иштер органдарынын ардагерлери, коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Гарнизон түздөн төстүр. Ички иштер органынын кызматкерлери жана академиянын курсанттары саптык кароого тизилишти. Өздүк курамга жана техникаларга кароо жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев милиция кызматкерлерин майрамы менен куттуктады. Ушул күн мыйзамды, тартипти коргогон, мекендештерибизди кылмыштуу кол салуулардан сактаган кайратман жана эр жүрөк адамдардын баа баркын ашырчу, урматтоочу күн. Сиздерди кесип мамлекетибиздин тарыхындагы эң маанилүү жана кадыр барктуу кесиптердин бири деп белгиледи Камчыбек Ташиев. Бул гарнизондук саптык кароодо өздүк курамдын көңүлү кызматтык милдеттерин абийирдүү аткарууга, коомдук тартипти сактоо, укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча чараларды күчөтүүгө, жарандарга сылык мамиле жасоого, мыйзам бузуулардын алдын алууга, кызматтык тартипти чындоого бурулду. Гарнизондук саптык кароо Ички иштер министрлигинин бөлүктөрүнүн салтанаттуу маршы менен аяктады. Ушуга эле утурлай Ички иштер министрлигинде салтанаттуу иш-чара болуп, иш-чаранын салтанаттуу бөлүгү Кыргыз Республикасынын гимнин аткаруу менен башталды. Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков ИИМдин өздүк курамы жана жеке өзүнүн атынан укук коргоочуларды, аскер кызматкерлерин жана Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ардагерлерин кесиптик майрамы, Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 99 жылдыгы менен куттуктады. Кылым босоосунда турган Кыргыз милициясынын тарыхында канчалаган окуялар орун алып, эр жүрөк кызматкерлерибиз, тажрыйбалуу ардагерлерибиз нечендеген тарыхый окуяларга күбө болушкан. Улуу инсандарыбыздын баскан даңктуу жолдорун, алардын иштеген иштерин сапаттуу улантып келе жаткан ички иштер органдарынын кызматкерлери бүгүн да сый урматка татыктуу деп эсептеймин. Милиция кызматкерлеринин ишмердигинде чынчылдык, берилгендик, кайраттуулук, баатырдык, ыкчамдуулук бул ички иштер органдарына гана тийиштүү асыл сапаттар деп эсептеймин. Милициянын сапаттуу ишмердүүлүгү бул биздин өлкөнүн туруктуулугун жана өнүгүүнүн, жарандардын коопсуз жашоосунун кепилдиги болуп эсептеле тургандыгын белгилеймин. Ички иштер министри кызматтык ишмердүүлүгүндө жогорку кесипкөйлүүлүгүн жана мыкты натыйжаларын көрсөткөн ИИМдин ички аскерлеринин өзгөчөлөнгөн аскер кызматчыларына жана милиция кызматкерлерине ведомстволук сыйлыктарды тапшырды. Ошондой эле бир катар милиция кызматкерлерине кезектеги атайын наамдар мөөнөтүнөн мурда ыйгарылды. 2023 жылдын 3-ноябрында ИИМдин жыйындар залында Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын 2023 жылдын 9 ай ичиндеги аткарган ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарган коллегиялык отурум өттү. Ага Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, ички иштер министринин биринчи орун басары жана министрдин орун басарлары, ички аскерлердин кол башчысы, борбордук аппараттын башкы башкармалыктарынын, кызматтарынын өз алдынча бөлүктөрүнүн, облустук, шаардык ички иштер башкы башкармалыктардын жетекчилери, окуу жайлардын жетекчилери, УНА мамлекеттик мекемесинин жана атайын байланыш кызматы мамлекеттик ишканасынын жетекчилери катышты. Андан сырткары облустук, шаардык башкы башкармалыктардын жетекчилеринин орун басарлары, бөлүм башчылары, райондук, шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери онлайн форматта катышты. Жыйында 3 маселе каралды. Ички иштер органдарынын 2023 жылдын 9 айында аткарган ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы, үй бүлөлүк зомбулуктар, жаш өспүрүмдөргө байланышкан кылмыштар, резонанс жараткан фактылар жана алардын алдын алуу иш-чаралары жөнүндө, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча ишмердиктин натыйжалары жөнүндө. Коллегияны ачып жатып, Улан Ниязбеков ички иштер министрлигинин 9 ай ичинде аткарган иштерине токтолду. Калкыбыздын коопсуздугун жаңы деңгээлге көтөрүп, ички иштер органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулаттык. Кылмыштуулуктун жаңы түрлөрүнө каршы күрөшүүгө даяр туруу үчүн чет элдик полиция тармактарынан кибер коопсуздук, санарип тармагы, кылмыш иликтөө, баңгизат, экстремизм, коомдук коопсуздук жана башка багыттар боюнча 300дөн ашуун кызматкерлерди окутуп, практикалык даярдыктан өткөрдүк. Өлкөбүздүн бардык аймактарына терең талдоолорду жүргүзүп, кооптуу деп эсептелген негизги участокторго жана мерчемдүү жерлерге видео камераларды орноттук. Натыйжада 9 айда видео камералардын жардамы аркылуу 2500 кылмыштар ыкчам аныкталып, 555 000 адам мыйзамсыз жоопкерчилигине тартылды. Ар түрдүү мүнөздөгү 500дөн ашык укук бузуулар жана коомдук жайлардагы кылмыштар болтурулбай, бөгөт коюлду. Республиканын аймактарында коомдук жайлар
жайларда, көчөлөрдө жана эл көп чогулган жерлерде укук бузуулардын алдын алуу жана эл арасында пропаганда жумуштарын күчөтүү үчүн 2800 кайгылуу багыттары түзүп, 4000 кызматкерди бекитип, күндүзгү жана түнкү убактарда иш алып баруу тартибин киргиздик. Натыйжада коомдук жайларда жасалган кылмыштар 6%га төмөндөдү. Кылмыш иштерин калыс тергеп, элдин арыздаттанууларына туура чечим чыгаруу процедурасын күчөтүү үчүн таза тергөө программасын ишке ашырганбыз. Натыйжада 11501 кылмыш иши сотко жөнөтүлүп, тергөө жолу менен 2400 кылмыштын бети ачылды. Мындан тышкары, эл аралык кызматташтыктын алкагында ири долбоорлорго, натыйжалуу келишимдерге, меморандумдарга жана коомчулукту тейлөө сапатын чындоо боюнча шарт түзүү үчүн бир катар макулдашууларга жетиштик. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, автоураган аппараттык программалык комплексинин 20 даана алынып келинди. Ар бириңиздер жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, коом алдында ак ниет кызмат өтөйсүздөр деп ишенем деп баса белгиледи Улан Ниязбеков. 2023 жылдын 31 октябрында ИИМдин күзөт кызматында өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында санарип күзөт долбоорунун иштеши көрсөтүлдү. Иш-чарага Ички иштер министринин орун басарлары, милициянын генерал-майорлору Октябрь Урманбетов жана Сүйүнбек Ниязбеков, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Токтоналиев, генералдар клубунун башчысы Садырбек Дубанаев, ИИМдин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султанбек Жоошбаев, күзөт кызматынын мурдагы башчысы милициянын генерал-майору Талант Исаев, күзөт кызматынын ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү катышты. Келген конокторго ИИМдин күзөт кызматынын санарип күзөт борборунда Бишкек шаарында жайгашкан орто мектеп жана банк мекемесинин айгай белгиси боюнча ЖПС картасы, боди камера менен камсыздалган кармоо топторунун тейлөөсү түз көргөзүлдү. Санарип күзөт долбоорун ишке ашырууда ИИМдин күзөт кызматынын борбордук көзөмөл пунктунда иштеп жаткан пульттардын эскилиги келип жеткендиктен, мурунку аналогдук пульттар алмаштырууга туура келип, бүгүнкү күндө Россия Федерациясында жайгашкан завод ишканалар менен тыгыз иш жүргүзүлүп, заманбап санариптешкен Proxima, Navigart жана Lund пульттары кайтарымсыз түрдө алынып келип ишке берилди. Күзөт кызматынын мурунку башчысы Каныбек Абдрахманов белгилегендей, санарип күзөт долбоору ишке ашырууда видео дубал, боди камералар, док станциянын жана сервердик каражаттарынын мамлекеттик сатып алуу порталына киргизилип, жалпы суммасы 4,535,500 сомго сатылып алынды. Боди камераларды кубаттандыруу убактысында чогулган маалыматтарды автоматтык түрдө көчүрүп алуучу, архивдик сактоочу сервердик каражаттан док станциясы компьютердик жабдыгы ИИМдин күзөт кызматынын нөмөт бөлүмүнө орнотулуп ишке берилди. Иш-чаранын жыйынтыгында ИИМдин күзөт кызматындагы техникалык каражаттар, атайын каражаттар, кармоо топторунун жана курама топтун кызматкерлеринин ар түрдүү жабдыктары жана кызматтык иттери көрсөтүлдү. Чүй областынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери үчүн жаңы имарат ачылды. Имараттын ачылышына Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Эркебек Ашырходжаев, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов, ИИМдин ардагерлер кеңешинин өкүлдөрү, ошондой эле Чүй областынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин жалпы жамааты катышты. Иш-чара учурунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов жаңы имараттын ичи жана жаңы техникалар менен тааныштырып, азыркы учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытында иш алып барып жаткан бардык кызматкерлерге тийиштүү шарттар түзүлүп, жыл аягына чейин өлкөнүн бардык аймактарында автоураган аппараттык комплекстери ишке кирет деп баса белгиледи. Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Эркебек Ашырходжаев өз сөзүндө имараттын ачылышы бүгүнкү милициянын майрам күнүнө туш келгендигин айтып, өздүк курамды куттуктап, бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, өлкөбүздө тынчтык жана туруктуулук болуусун каалады. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан сатуу максатында банги каражаттарды, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын министрликтеринин биринин жетектөөчү адиси кармалган. 2023 жылдын 22 октябрь күнү болжол менен саат 21:40 чамасында ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери ыкчам издөө чараларын жүргүзүүдө Бишкек шаарынын Манас проспектисинде жайгашкан турак үйдүн короосунда 1989 жылы туулган Ч.М. аттуу жаранды кармашкан. Аны кармоо учурунда тоголоктошкон формадагы кочкул жашыл заттарды жерге ыргытууга аракет кылган. Кармалган жарандын жашаган жери боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ч.М. Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын гектар аттуу кызматтык издөө итин колдонуу менен 10 дана өлчөмдөгү банги каражаттары табылып алынган. Алынган буюмдардын жалпы саны 18 даана болду. Жүргүзүлгөн экспертизага ылайык алынган баңгизаттар кара куурайдын гашиш чайыр экендиги аныкталган. Жарандан алынган баңгизаттар Оган чарсы деп аталат. Тергөө учурунда шектүү соттун чечимине ылайык Бишкектин тергөө абагына киргизилди.
2023 жылдын сентябрь айында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине жана башкы прокуратурасына Жалал Абад облусунун тургуну укук коргоо органынын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине байланыштуу чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Арызда прокуратура кызматкери кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркутуп, көптөн бери опузалап акча каражатын алып жүргөндүгү айтылат. Топтолгон материалдардын негизинде үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында Кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси опузалап пара алуу боюнча кылмыш иши козголгон. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айынын башында прокуратуранын кызматкери башка районго которулгандыгы аныкталган. Ага карабастан айдын аягында кайра чалып, 20 000 сом акча каражатын талап кылган. Андан аркы аракеттер укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө жүргүзүлдү. Прокуратура кызматкеринин кезектеги опузалап талап кылуусунан кийин ишкер 20 000 сом өлчөмүндөгү акчаны төлөм терминалы аркылуу электрондук капчыга которгон. Ошол эле күнү ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 4-башкармалыгынын кызматкерлери жана Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасынын кызматкерлери тарабынан тергөө ыкчам иш-чараларын жүргүзүлүп, Тогуз-Тороо районунун прокурорунун жардамчысы жумуш ордунда кармалган. Тергөөнүн жүрүшүндө жогорудагы белгилери коюлган акча каражаттары далил катары төлөм терминалынан алынган. Азыркы учурда сот тарабынан аны Гауфвахтага кармоо боюнча бөгөт чарасы коюлду. ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Жогорку кеңештин депутаттары жана саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Ош базарында дарыларды сатуучулардын арасында биргелешкен рейд өткөрүштү. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы жана саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана медициналык техника департаменти менен биргеликте дарыканаларда дары-дармектерди мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча Ленин районунун Ош базарында жайгашкан Берекет универсал соода жана оюн-зоок комплексинин аймагында жашы жете электерге дарыкана наркоманиясы деп аталган күчтүү таасир берүүчү дары-дармектерди сатуу фактысы боюнча биргелешкен алдын алуу иш-чаралары өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө контейнерлердин биринен алдын ала маалыматтар боюнча Т аталышындагы күчтүү дары болуп саналган жазуусу жана аты жок 22 бөтөлкө табылып алынган. Табылган бөтөлкөлөр пакеттелип, мөөр басылып, юридикалык баа берүү үчүн Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жөнөтүлгөн. Өз кезегинде ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жана департаменттин кызматкерлери Жогорку кеңештин депутаттарына жана саламаттыкты сактоо министрине дарыканаларда гана эмес, Бишкек шаарындагы ири базарларда күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди басуу жана сатуу боюнча иш кандай жүргүзүлөрүн көрсөтүштү. Ички иштер органдарынын кызматкерлери эл менен биримдикте жана ынтымакта биргелешип, укуктук демократиялык мамлекетти чындоого, коомдук туруктуулуктун сакталышына жан аябастан терибизди төгүп кызмат кыла беребиз. Милиция кызматкери өлкөбүздүн тынчтыгын жана жарандарыбыздын коопсуздугун коргоп, өз өмүрүн бүткүл жашоосун тобокелге салып кызмат өтөп келүүдө. Ар бир кызматкердин так ушундай бийик максаттары катарыбыздын кайраттуу жана күжүрмөн азаматтардын чыгышына түрткү болуп калат. Милиция кызматында коомдук тартипти бекем сактоо, кылмыштуулук менен келишкис аеосуз күрөш жүргүзүү милдети тапшырылган. Милиционер болуу бул чоң сыймык жана өзгөчө зор жоопкерчилик. Кызматкерлердин сапаттуу ишмердүүлүгүн, өлкөбүздүн туруктуу өнүгүшү, жарандардын коопсуз жашоосунун кепилдиги болуп эсептелет. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.